Ушул ваганы мынеге толтурсаңар 3,5 суткага жетет экен. Assalamualaikum тугандар. Биз Баткен областынын Сүлүктүү шаарында турабыз. Ушул үйгө Мустафа аканын үйүнө акылдуу печкабызды орнотуп кеткенбиз. Кабар алып келдик. Сүлүктүүгө келгенче тие кетели, сурай кетели, кандай иштеп атат, ойдогудай болуп атабы, ошо мен айткандай бир спичка менен кыштан чыгып атабы? Ошону бир оз сурайын деп келдим эле. Өзүңүз айтып берсеңиз кандай иштеп атат? Печкаңар жакшы экен, рахмат силерге мынеке. Силерди биринчи YouTube'дан көрүп туруп анан кандай болот экен деп койдурдум эле. Кудайга шүгүр жакшы экен мына. Мына эки этаж үйдү ысытып атат. Өткөндөрү суук күндөрдө жакшы ысытып атат. Сүлүктүн көмүрү, Сүлүктүн Кайсы көмүрү. сомдон алып атасыз? Bir porterni 2000'e alıp geldim. Mıneki az turat. Bir porter 2000. Кыргызстан жылуу. Kırgıla sutka kuyup turat. Bu en zor nerse eken da. Bizde buna iştip degen bekerle de. Sırtıda. Hazır buna şu anda 60 tiyinde mi 70 tiyinde mi hazır o şimdi o bu. Азыр бир жак барсак 80 тыйындан алып атабыз. Бир жерде болсо 1 сомдон алып атабыз. Az 60 tiyin 70 tiyinde. Geçen mağa biri alıp get 60 tiyinden dedi. Ошо бекер алгандар деле бар экен. Var. Анча ошо таанышпанычтарданчы. Var var. Кээки үйдө берки печкаларга кесек ирик көмүрлөр иштеди. Майдалар ашып калат. 300-350 somdan kömür alsan eseptep gör da. 10 mişoğun 3000 bolsa 3000'di bir cumaga jetet eken da, bir cumaga. Берки ирик көмүр. Erik kömür, bir cumaga. Ha bundan 3000'e bunu alsan, işte alsan hazır bana başta eksporter alat gelsin de. Eksporter ve kıştan çıkıp edesin. Şu vaganı bana toldursalar 3,5 sutkaga jetet eken ben. Bu vaga kança kilogram mı? Бул жака примерно максимум бир 170 килограммдай көмүр барат. 170 kilogram olsa 3,5 sutkaga jetet eken. Bir sutkada bir kul alıp koysan boldu eken. Isıp ketsen bana gradusunu düşürüyor ekensin. Kömürünü azaytat ekensin. Жакшы экен бул. Мына ушул акылдуу печкабыз кыйнабадыбы сизди? Коюп кеткенден кийин? Жок. Hiç kıynagan жок. Только kömür salış эле kıynaşosu var. Көмүр салыш проблема болуп атат. Şöyle, başkası жакшы. Умный печка жакшы экен, молодец. Рахмат силерге мынеке. Жакшы күндөргө иштеп беребиз эми. Болот. Үйүңүздөрдө дайыма жылуулук болсун. Бизге ушу интернеттен көрүп ишенип буйртма бергендериңиздерге сиздерге рахмат. Ассаламу алейкум туугандар. Көпчүлүгүңүздөр менден сурайсыздар, печканын узун турасы канча деп. Узуну 1 метр, капталга болсо 50 сантиметр, эшиктери менен кошуп эсептегенде. Бул жакта да бункер менен кошуп топтолгондо 2 места даярдап берсеңиздер болот. 2 местага аябай сонун чак келет. Быйылкы жылдын эсебинен печканы баштадык. Бул 300 метр квадратка чейин ысытат. А бул болсо 150 метр квадратка чейин ысытат. Жана ошондой эле эсиңиздерде болсо печкаларыбыз бардыгы 2 эшиктүү болчу. Быйыл 3-чү эшикти коштук. Себеби дагы көмүр экономичныйраак болот экен. Ушунун үстүнөн иштейбиз деп 1 ай эсиңиздерде болсо рекламада киргизбедим. Буйртма да албадым, себеби печка жок депчи. Жакшыраак печка быйылкы иштеп чыгалы деп ушунун үстүнөн иштедик, тестти кылдык, буюрса жакшы, результат жакшы. Ошондуктан быйыл эртерээк, былтыр көбүңүздөр жетишпей калдыңыздар, быйыл эртерээк заказ берип, очередке туруп жетишип калыңыздар. Кыргызстан боюнча билесиздер, жеткирип орнотуп берем. Кыргызстан боюнча жеткирип орнотуу бар, ошондуктан чалыңыздар, жазыңыздар. Үйүңүздөрдө жылуулук болсун, жылуу. Ассаламу алейкум.